Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 18-июлга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Журналист жана алып баруучу Чынара Гапарова кыздарды коргоп калалы, ала качканда отурбай койгон 17 жаштагы кыздын туугандары баш тартты. Журналист жана алып баруучу Чынар Гапарова өзүнүн Facebook баракчасына буларды жазды. Старый Толчок базарынын аймагынан 17 жаштагы кызды ала качып кетишкен. Бул тууралуу Открытая линия коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова ага билдирген. Жакында 17 жаштагы кызды Старый Толчок базарынын аймагынан ала качып кетишкен. Ал ошол күнү ооруп температура болуп жаткан. Өзүн бир аз жакшыраак сезери менен дем алуусу кыйындай баштагандыктан дары сатып алууга көчөгө чыгат. Дарыканага баратканда кошунасы машина айдап баратканын көрөт. Ал жеткизип коюуну сунуштайт, кыз макул болбой коет. Ошол маалда кошунасынын досу машинадан ыргып чыгып, анын оозун кысып күч менен машинеге салып кетет. Кыз дем ала албай кыйналат. Тигилер болсо үйлөнүп жатканына сүйүнүп кете беришет. Кызды үйүнө алып келишкенде ал отурбай чыр салат. Ошол маалда баланын апасы "Сен кантип менин баламдан баш тартып жатасың" деп башына чаап ура баштаган. Урдалган кыз жардам сураганга үлгүрөт. Милиция келгенде ал өз үйүндө дагы кереги жок экенин билет. Туугандары "Сен ажырашкансың, милиция чакыр" деп ким кеңеш берди дешип баш тартышкан. Ал колдоо көрсөтөр деген үмүт менен эжесине барат. Бирок 2 күндөн кийин эжеси күйөөсүнүн "Биздин үйдө андайларга орун жок" деп айтканын билдирет. Сиңдиси аны менен жашай албасын айтат. Кыз азыр аман эсен, бирок ага күн сайын коркунучтуу түштөр кирип жатат. Кара машина, караңгылатылган айнектер жана оозун жаап жаткан колдор. Ал баарын унутууга аракет кылуу үчүн ал жумушка чыккысы келет. Чачтараш катары тажрыйбасы бар. Азыр ал кызга жумушту баштоо үчүн шаймандар керек. Открытая линия коомдук фонду керектүү нерселердин тизмесин түзүүгө жардам берген. Фен, плойка, гофре, чоң гофре, пеньюар, фартук, чашка, боек щеткасы, брашинг, шампунь, бальзам, сүлгү, кайчы, пульверизатор. Карындашыбызга жардам беребиз деген мекендештерибиз үчүн реквизиттер: Мегапей +996 555 654 803 +996 555 654 803 номерларына кайрылсаңыздар болот. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жалгыз бой энеге үй куруп берди. Сузак районунун Барпа айыл өкмөтүнө караштуу Үлгү айылынын тургуну Гүлшайыр Ташболотова 2 балалуу жалгыз бой эне. Ал ондогон жылдар бою Орусия жергесинде иштеп, Үлгү айылынан өзүнө там сатып алган. Бирок 2021-жылдын декабрь айында үйү толугу менен өрттөнүп кеткен. Күтүүсүз кырсыктын кесепетинен башка алкалар жайы жок калган Гүлшайыр Ташболотованын үйүн калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошондуктан ушул жылдын февраль айында Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Ал эми Камчыбек Ташиев карапай менен суранычын жерге калтырган жок. Дароо эле жооп берип, жаз келип курулуш жүргүзүүгө ыңгайлуу мезгил башталары менен ишти баштап 33 күндүн ичинде жаңы үй куруп берген. Анда жашоо үчүн баардык керектүү шарттар жасалган. Кечээ 17-июнда жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев Гүлшайыр Ташболотовага айыл аксакалдарын жана үй ээсинин жакындарынын катышуусунда тапшырды деп айтылат маалыматта. 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын 2 орун басарына сөгүш берилди. Бишкекте 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына сөгүш берилди. Бул тууралуу ички иштер министри Уланбек Ниязбеков маалымат жыйында билдирген. Спутник Кыргызстан агенттигинин журналисти бул кылмышка милиция кызматкерлери шектелип жаткандыктан жетекчилигине кандай чара колдонгонун сураган. Шектүүлөрдүн бири аймактык тескөөчү болгон. Учурда кызматкерлер тергөө абагында, соттун чыккан чечимине жараша дагы чара көрөбүз. Азыр райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин кадрлар менен иштеген. Аймактык тескөөчүлөрдү караган орун басарларына сөгүш берилди, деди Ниязбеков. Белгилей кетсек, март айында Свердлов райондук прокуратурасы 2 милиционер менен 1 киши 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча шектелип жатканын кабарлаган. Тергөөнүн версиясы боюнча аттуу милиционер менен КН аттуу жаран жашы жетилек кызды жыныстык катнашка барууга мажбурлаган. Кийинчерээк дагы 1 милиционер колго түшкөн. Эмнеге саясатчылар, бизнесмендер Максим Бакиевке кайрылып жатышат? Саясий элитадагы үлкөндөр, бизнесмендер Лондондогу Максим Бакиевке чыгууга аракет кылышып, бирок көпчүлүгү сүйлөшө албай жатышабы? Тар чөйрөдө кеп кызып калыптыр. Эгерде ушундай көрүнүш көркүнө чыга берсе, аягын кандайча жоруйбуз? Саясатчылар, бизнесмендер жеке кызыкчылыктарын чечүү үчүн Максим Бакиевке кайрыла беришеби? Мындан ары суроолорду тереңдете берсек, бүйүр кызып кетчүдөй. Чын эле таасири арттыбы? Баарын чечеби? Ачыктап берчү жан барбы? Эдил Байсалов тарс эткизе жооп бузатчу эле деп жазган Аргумент Кейчи сайты.
Саясатчы Мелис Аспеков абактан кайрылуу жасады. Кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Абакта жаткан саясатчы Мелис Аспеков өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылуу жасаган. Кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Мелис Аспеков: Садыр Жапаров Акаев тактап, Бакиевди алып келишим бизнеске айлантып алдыбы? 2010-жылы төңкөрүштөн кийин Темирбек Асанбеков, ат башчылык Раматылык Аксакал Калыбек Арабаев жана экс-вице-мэр Жамалбек Рысалиев Москва шаарына Аскар Акаев менен жолугушууга сапар алышат. Барары менен Акаевке боло турган парламенттик шайлоо боюнча айтып, жыйынтыгында Темирбек Асанбековду лидер катары алып чыгышмай болушат. Албетте, шайлоого чоң каражат керек. Аскар Акаев дароо Швейцарияга Бермет Акаевага чалып $5 миллион чечип берет. Акаевдин бул жерде кызыкчылыгы өзүн жана үй бүлөсүн мекенине кайтып келишине шарт түзүү болгон. Шайлоодо мекен ынтымагы партиясы өтпөй калып, пландары ишке ашпай калган. Бирок бүгүнкү күнү Акаев эркин Кыргызстанга учуп келип толугу менен акталды. Эми суроо: Акаев Садыр Жапаровдун крыша болуп бергенине канча акча берди? Элестетип көрөлү, ошол 2010-жылы эле $5 миллион аяган эмес эле. Садыр Жапаров Акаевден 5, балким $10 миллион алышы толук мүмкүнбү? Ким билет? Экс-президенттерден олчойгон суммада каражат тапса болот экен деп, азыркы учурда Бакиевди актап алып келишин амалын издеп жүрбөсүн деген. Акаевке караганда Бакиев бир нече көп каражат бергенге даяр болушу керек. Себеби Канкор Бакиев өтө оор кылмыштарды жазаган. Канча адамдарды өлгөнгө себепкер болгонун мен силерге эстетип кетейин. 2010-жылынын 24 мартынан баштап жалпысынан 30 адамдай аты өлтүрүлгөн. Төңкөрүштөн кийин бир айга жетпей үйүнөн белгилүү каскадер Усен Кудайбергенов аты өлтүрүлгөн. 2 айдан соң Орус драм театрынын жанында Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Сурабалдиев аты өлтүрүлгөн. Ошол эле жылдын 21 сентябрында Гоголь көчөсүндө өзүнүн батиринин жанында Жогорку Кеңештин депутаты Баяман Эркинбаев аты өлтүрүлгөн. 20 октябрда парламенттин депутаты Тынчтыкбек Акматбаев Азиз Батукаевдин колунан аты өлтүрүлгөн. Ошол күнү Акматбаев менен чогуу Полотов, Алымкулов, Оморов аты өлтүрүлгөн. 8 январь 2006 жылы күрөш боюнча белгилүү чемпион Раатбек Санатбаев аты өлтүрүлгөн. Ошол эле жылдын 1 март күнү Рысбек Акматбаевдин чогуу бала кезден жүргөн Нарындык Адис Кулманбетов Дордой плазанын жанында аты өлтүрүлгөн. Андан соң разборкалар башталып, Дамир Сейитбек, мурдагы ГУРдун полковниги Мурат Жумагулов жана 10 май күнү мечиттин жанында Көкжар айылында Кримов Тертет Рысбек Акматбаев өзү аты өлтүрүлгөн. Ошол жайда Көлдүн пансионаттарынын биринде Рысбектин жакшы көргөн Нурлан Коноев аттуу инисин жан сакчысы менен кошо аты өлтүрүшкөн. 15 октябрь күнү Ош шаардык кеңештин депутаты Өзбек улутундагы Айбек Алимжанов кафенин жанында аты өлтүрүлгөн. 2007 жылы 8 январь күнү Оштон Турат Али базарынын жетекчиси базарком Рысбек Жоошбеков аты өлтүрүлгөн. 19 апрелде Жогорку соттун алдында Рысбек Акматбаевдин иниси Мирлан Коноев аты өлтүрүлгөн. 2008 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шабатоев өлтүрүлгөн. Жусупжан Жээнбековдун баласы да Бахтияр Амиржанов ошол жылы аты өлтүрүлгөн. 2009 жылы 13 мартта таң эрте Медет Садыкулов, Сергей Слепченко жана алардын айдоочусу өлтүрүлгөн. 14 апрель күнү Жогорку Кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиев өлтүрүлгөн. Ошол эле жылы оппозициячыл журналист Алишер Саипов сабалы өлтүрүлгөн. Көп өтпөй оппозициячыл журналист Сыргак Абдылдаевке белгисиз адам 29 жолу бычак менен сайып кеткен, бирок Сыргак тирүү калган. Журналист Геннадий Павлюк 29 декабрда Алматы шаарында өлтүрүлүп, 6 этаждан ыргытылган. Геннадий Павлюктун өлүмүнүн иликтеген 28 жаштагы Стан ТВ каналынын журналисти Саят Шулембеков да бычак сайып өлтүрүшкөн. 2010 жылы Ала Тоо аянтында 87 адам Бакиевдин түз буйругу менен атып кырылышкан. Кийин канчасы оор жаракаттан каза тапты. Мүмкүн Садыр Жапаров бул өлүмдөр боюнча унутуп коюшу мүмкүн, бирок кыргыз эли эч качан унутпайт деп билдирген СИЗО 1ден саясатчы Мелис Аспеков. Турак жайды үстөк пайызы жок калуу мүмкүнбү? Ооба, биз эң ыңгайлуу шарттарды сунуштайбыз жана үстөк пайызы жок 25 жылга бөлүп мүмкүндүк түзөбүз. Кандай кепилдиктер бар? Биз Ислам каржы кооперативи эл аралык уюму. Алгач Кыргыз Республикасында ачылып, андан кийин Россия жана башка Орто Азия өлкөлөрүндө иштөөдөбүз. Биз турак жайды белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей алып беребиз. Анткени биздин каржы булагыбыз эл аралык ИДФ фонду. Өз ишмердүүлүгүбүздү ачык айкын жүргүзөбүз. Толук маалымат алуу үчүн биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Чолпон атага Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери келет, эмне талкууланат? 20-21 июлда Чолпон ата шаарында Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиевге таянып кабарлады.
Жолугушууга мамлекет башчы Садыр Жапаровдон сырткары Казакстан башчысы Касым-Жомарт Токаев, Тажикстан жетекчиси Эмомали Рахмон, Түркмөнстан менен Өзбекстандын президенттери Сердар Бердимухамедов, Шавкат Мирзиёев катышаары айтылды. Өлкө лидерлери регионалдык коопсуздуктун чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип жооп кайтарууда Борбор Азия мамлекеттеринин өзара иштешүүсүн бекемдөө боюнча пикир алмашышат. Аймактын мамлекеттеринин туруктуу экономикалык өсүшүн камсыз кылуу максатында кызматташтыкты кеңейтүүнүн келечегин Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы маданий гуманитардык өз ара кызматташуунун мындан ары чыңдоо маселелерин талкуулашат деген Азим Бакиев. Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуусунун алкагында регион өлкөлөрүнүн ортосундагы достукту, ынак коңшулаштыкты жана кызматташтыкты чыңдоого багытталган документтерге кол коюу пландалууда. Мындан тышкары Садыр Жапаровдун айрым өлкөлөрдүн лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү маалым болду.